Супер геройлор жөнүндө кинолор көбөйгөндөн көбөйүп артат. Мойнубузга алалы супер геройлор жөнүндө кинолорду баарыбыз болбосок да көбүнчөбүз жактырабыз. Супер геройлор жөнүндө кинолор ушунчалык катуу хайп кармап аткандыгына байланыштуу. Мен жактырган авторский кинолор же болбосо драма жанрындагы кинолор кинотеатрга чыкпай дагы калып жатат. Чыкса дагы өзүнүн тартылган акчасын актай албай калып жатат. Мындай кинолор аябай популярдуу болуп, дүйнөнү дүңгүрөтүп миллиарддаган акчаларды таап атканда, Кыргызстанда дагы эртели кеч супер геройлор жөнүндө кино тартылышы толук мүмкүн болчу. Эң биринчи болуп мындай кинону Сүйүн Откеев аттуу режиссер тартып чыкты. Сүйүн Откеевди тааныбагандар болсо, мен жакшы көргөн эки киносун айтсак, Көпөлөк жана Мегатойду тарткан режиссер. Биз бүгүн сүйлөшө турчу кинонун аты GTX. Бул кинону көрө электер болсо, YouTube'да Etna Media каналына кирип биринчи кинону көрүп, андан кийин кайра обзорго келсеңер болот. Башында эле айта кетейин, мен бул кинонун спецэффекттерине тийишпейм, анткени билип эле турам. Спецэффекттер жөнүндө сөз кылсам, комментарийге бул Кыргызстанда эң биринчи фантастика кино. Эмне эле алтасың, кежиркейт, өзүң ушундай кино тартып алчуктуңбу? Мамбет деген акылдуулар көбөйүп кетет. Анан дагы айта кетсек, бул Кыргызстандагы эң биринчи фантастика киного спецэффекттери кечиримдүү эле. Салам достор, силерди жаңы обзор менен күттүрүп койсом, чын жүрөктөн кечирим сурайм. Ушул обзордун чыкканына мен подписчиктерим силер күнөө көрсөңөр, себеби менин каналыма силер бат-баттан жазып, бат-баттан лайк басып, активный болуп, жаңы обзор чыксын, жаңы обзор күтүп атабыз деген сайын мен жүрөгүм жылып, ошончолук бат-баттан обзор чыгарганга аракет кыла баштайм. Анда эмесе силерди дагы көпкө күттүрбөй обзорду баштай берели, бирок баштаардан мурун мен бир нерсени айта кетейин. Арттагы үй меники эмес, бул менин огородум эмес. Ошон үчүн үйүңдү актап алчы, огородуңду тазалап алчы деп мен таарынтам дегендер кыйналбай эле койгула. Бул жер бирөөнүн үй салынып бүтө элек, огородунда киши жок, жолдо боло турчу адам жок. Ошон үчүн мен бул жерге уруксат сурап алып, келип алып видео тартам. Анан үйүңдү актап алчы деп комментарийге жазган киши, сен үйүңдүн тышын акиташ менен актап алып жашай бер, макулбу? Калгандарыңар болсо, каналга жазылганды унутпаңыздар, лайк баскыла, подписка кылгыла, жанындагы коңгуроону басып койгула, ошондо биринчилерден болуп видеону көрөсүңөр. Анда эмесе баштады. Нарго планетасы сезимдер менен азыктанат. Нарго планетасы. Короче, кино башталганда Нарго деген сезимсиз планета бар экенин билебиз. Ал планетанын жашоочулары кичинекей балдардын сезимин уурдаш үчүн жерге келгенин бизге түшүндүрүп берет. Кинонун башында эки бала эч кимге тийишпей чүкө ойноп атканда жанына быдла келип чүкөсүн талаша баштайт. Чоң ойнопта чүкө ойнойсуңбу? Келди. Mo мен чүкөңбү? Сен өзүң өкөнөн чоң болуп алып чүкө ойнойсуң бе? Лашара десе. Чүкө ойнойсуң? Видео тартып бүттүңбү? Биздин хулиган бала эки баланын чүкөсүн алып алып кетип баратканда асмандан дүңгүрөгөн үн угулат. Досум, айылды көздөй кач, тирүү калышың мүмкүн. Көкме! Албетте бул хулиган баланы уурдап кетишет. Бул кинодо дагы бир каарман бар. Ал каарман НЛОну баарынан биринчи көргөн, бирок ага тилекке каршы эч ким ишенбейт. Алар бизге коркунуч алып келерин алар эч ким билбей атышат да. Бул каарман 7 жылдан бери НЛО бар деп адамдарга ишендире албай келатканын билебиз. 7 жылдан бери Карл Карлалы, блин. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Байке, 7 жыл өттү араданчы, анан жок дегенде бүгүн видеого тартып койбойсузбу? Балким ошондо ишенип калышар. Ким? Эч ким. Көкме. Дагы бир жолу айта кетейин, Көкме деп мен кинодогу каармандарды айтып атам. Актерлордун өзүнө бул сөздүн эч кандай тиешеси жок. Анан билбегендер болсо, ушул ученойдун ролун аткарган Эркин Эгембердиев бул Кыргызстандын эң таланттуу режиссеру, сценаристи жана актеру десек жаңылышпайбыз. Так что Эркин байке, ничего личного, силердин талантыңарга тазим, бирок ушул кинодогу каарманыңар мойнуңузга алып коюңуз, чынында эле. Көкме. Кийинки сахнада Ина Пришеленецтердин колунда иштеген эжекебиз кичинекей балдарды алдап уурдаганы келгенин көрөбүз. Тиги жер көрүңөр, ошол жерден мен жүктөрүм алып калды. Ошондон күтүш болгоч, мен силерге белек берем. Ой. Ким жардам берет?
Вау, жакшы сотка экен эже. Бирок деген тиги сиз бир нерсени унутуп калдыңыз да. Азыркы заманда сотка деген ар бир баланын колунда бар. Так что эжеке, пошли! Вот гады. Чынын келип айтсак, 3 бала соткага алданып, эжекебиздин аркасынан ээрчип кетет. Ушул эле учурда кыргыз Ник Фьюри Бек байкебиз желдеттерин чогултуп алып, чогулуш кылып аткан учуру. Чогулуш кылып атканда желдеттери кичинекей балдарды ина пришеленистер уурдап атыптыр, эмне кылабыз дегенде кыргыз Ник Фьюри Бек байкебиз мындай буйрук берет. Тақта айтканда НЛОга байланыштуу болушу мүмкүн. Другого выхода нету. Давайте звать этих ребят. Кечиресиз, шеф Ник Фьюри Бек байке. Ал балдарды чакыраардан мурун биринчи аяка военныйларды жиберип көрсөк кандай болот? Ну там автоматы, пулеметы, гранатометы, снайпер, танки. Другого выхода нету. Давайте звать этих ребят. Супергеройлор жөнүндө кинолордо качан гана душмандарга военныйлардын алы келбей калган учурда супергеройлорду чакырганга туура келет. А бул кинодо болсо дароо эле GTX командасын Ник Фьюри Бек байкебиз чакыргыла деп буйрук берет. Ну да, пошли мы нахер. Кийинки сахнада бизди бул кинонун башкы каармандары Люди X, GTX командасы менен тааныштырат. Аймончок. Жашы 14-тө. Кайманаты Аймерген. Өзгөчөлүгү көзгө атар мерген. Кайрат. Жашы 15-те. Кайманаты 600. Өзгөчөлүгү телекинез. Мен деген 10-чы этажданчы кулап баратсам деген мен деген телекинез менен бир супергерой сактап калды. Тетиги супергерой болчу да. Я атын билбейсиңерби, ким ал супергеройдун аты? Анын аты 600. 600. Кожобек. Жашы 15-те. Кайманаты дөңгөч. Мен деген даңкыган таш басып калып атпайбы? Анан деген мен өлөйүн деп атканда мени дөңгөч деген супергерой келип сактап калбаду. Ошо супергеройду тааныгандар барбы? Автограф алыш керек болот, автограф. Дөңгөчпү? Мен тааныйм аны. Жүр, алып барайын. Байке, рахмат. Кана дөңгөч? Тигине. Байке, бул дөңгөч го? Сага эмне келгеле? Дөңгөч дедиңби? Дөңгөчкө алып келдим. Дети – это наше будущее, и им нужно давать качественное образование. Правильно, дети? Позвати нахуй! Вот. Карлыгач. Жашы 14-тө. Кайманаты Мегами. Өзгөчөлүгү хакер. Хакер? Это не суперсила. Нет, она. Сейчас, ага. Нет, она. Не сила. Нет, сила. Вот и нет. Вот и да. Нетушки. Да, она. Не сила. Нет, сила. Нет, она. Говорю же. А ну вон из моей головы! Шумкар. Жашы 15-те. Кайманаты Шамал. Шамал. Зарылбек. Кайманаты Чипалак Баатыр. Өзгөчөлүгү чипалагы менен гирия көтөрөт. Болду, бизди супергеройлор менен тааныштырды. Бул балдар мындай күчкө кайдан ээ болуп калганын, кыргыз Ник Фьюри Бек байке буларды кайдан тааныйт, булар менен мурун чогуу иштешкенби, аларды албетте бизге түшүндүрүп бербейт. Кийинки сахнада телекинез күчү бар баланын мамилеси жакшы, өзүнүн инисинде болгон кошуна бала менен тааныштырат. Бул бала жөнүндө айта кетпесек болбойт, себеби бул баланын кинонун сюжетине тыгыз байланышы бар. Албетте Ник Фьюри Бек байкебиздин агенттери супергеройлорду чогулта башташат. Аймончок, сен бизге керек болуп атасың. Я? Бул жерден сен башка киши көрүп атасыңбы? Зачем? Биринчиден, сен орусча сүйлөп, мен кыргызча сүйлөгөн сага кызыктай көрүнбөй элеби? Бул деген кыргызча кино, кыргызча сүйлөчү. Мен кыргызча түшүнөм, бирок сүйлөй албайм. И я не смогу вам помочь. Мана ушун үчүн керексиң. Кыскасы Аймончок бул эки кишиден силер кимсиңер деп сураган дагы жок, менин супергерой экенимди кайдан билесиңер деп сураган дагы жок. Кыскасы экөө келди, сен бизге керексиң деди, Аймончок макул деди, бүттү. Кечир критик, сен бизге керек болуп калдың.
Эмнеге? Кыргызстанда жаман кинолор тартылгандан эле тартылып атат. Биз ошол жаман кинолорду жакшы кинолор тартканга аракет кылышыбыз керек. Мен жөнөкөй эле адаммын да. Чала спортик деген кинону көрдүң беле? Жаман кино. Ошолдон кино жөн эле эс алган чыгып эле, жөн эле камерага түшүп туруп, мен деле эс алган чыгып туруп, камерага өзүмдү тартып туруп кино деп койсом болот беле? Мына, сен бизге ошол үчүн керексиң. Актерский таланты жоктугунан тышкары айта турчу сөз. Бул каарман көзгө атар мерген. Эмне менен атса дагы огу мээлеген жерине барып тиет. Аябай бат учуп келаткан нерсени кармап токтотуп койгон бул шамалдын өзгөчөлүгү эмеспи? Аймончок, сен бизге керек болуп калдың. Я? Но я же просто балерина. Да, ты просто балерина. Пока. Аймончоктон кийин биздин агенттер Кайрат аттуу персонажга барат. Кайрат аттуу персонаж силер менен барбайм деп каршы болот. Эмне себептен каршы болуп атканын албетте бизге түшүндүрүп бербейт. Кайраттан кийин агенттер Мега хакерге барышат. Ал кыз болсо дароо эле макул болот. Окей. Мага жеке бөлмө, чексиз интернет, жана планшет керек. А по попе ладошкой не хочешь? Мега Меден кийин агенттер Шамалга барат. Шамалдагы эч нерсени тактап сурабастан макул болот. Макул да. Эмне болуп атасың? Дөңгөч, хотя бы сен сурап койчу, силер кимсиңер, каякта иштейсиңер, эмне болуп, балдарды ким уртуп атат, эмне болуп жоголуп атат, эмне болуп, эмнеден сакташыбыз керек деп. Дөңгөч? Сенчи? Өгүз кирилжеп көрдүң беле? Мен эме. Дөңгөчтү макул кылып чыгып алып, агенттер Чыпалак Баатырга барышат. Чыпалак Баатыр, сен бизге керек болуп калдың. Супергеройлорду чогултуп бүткөндөн кийин бизди Аймончоктун иниси менен тааныштырат. А ты куда собрался? В смысле куда? Я тоже буду спасать детей. Тебе туда нельзя, это опасно. К тому же в команде только лишь те, у кого есть сверхспособности. Хакер. Ну хватит напоминать мне о том, что у меня нету суперсилы. У Бэтмена тоже нет. Но он же спасать всех. Заткнись, сука! Не важно, какие у тебя способности. Важно то, на что ты способен. Дядя Б? Аймончоктун иниси менен таанышкандан кийин Кайраттын жанакы кошуна иниси жоголуп кеткенин билебиз. Кайрат! Адлет какта? Я откуда знаю? Sen men жүрбөдү эле. Ай келин, Кайрат үйдө эле болду. Эч жака чыккан жок. Кайрат кечке үйдө эле болду. Адлеттин каякта экенин билбеймин. Кандайча билбейсиң, эй? Кайрат каяка? Кайрат, сен каяка? Бул жерде мен ушу аткарган апага же болбосо Аймончоктун ролун аткарган кызга эч кандай претензиям жок. Бул жерде мен претензиям режиссерго. Режиссер эми режиссер болгондон кийин ар бир ролду аткарган кишилерди жакшыраак карап койсо болмок деген ойдомун. Кийинки сахнада ученый байкебиз өзүнчө эле бир нерсени изилдеп жүргөнүн көрөбүз. Так, бул жерде таш. Бул таш жыттанат экен. Демек бул жерге НЛО келип конгон. Дагы мыякта дагы бир таш. Таш. Уй! Мен ичинде ойлоп атасыңарбы? Мен силерге далилдейм, НЛО бар экен. Могу ташка ит сийип кеттир. Ошол эле убакта Кайрат кошуна инимди инапришиленестер урдап кеткен го деп ойлоп агенттерге өз эрки менен келет. Кечиресиз, режиссер байке, тиги биз деген агенттербиз да, анан агенттер болуп ушинтип эчтеке кылбай эле диванда отурганда тиги Кайрат кирип келип калабы, башкачараак кылып тарсак кандай болот? Биз жок дегенде бир жумуш кылып аткандай болуп, же болбосо сүйлөшүп отургандай болупчу. Азыр сценарийди карайлычы. Так. Эки агент диванда отурганда Кайрат кирип келет. Всё, эмне претензияң бар? Аткар дегенде аткара бер, ушу гениальный сценарист менен спорт этишкенде кимсиң сен? Вообще-то Замир мырза, там танец под дождем. Иштеке? Инапришиленецке иштеген эжекебиз Хищникке. Мен дагы жакында көп бала алып келем. Азырынча ушулардын сезимин ала тургула дегенде Хищник байкебиз макул, бул сенин айлыгың деп эжекебизге жылтыраган таш берет. Криптонит? Кечиресиз, Кежир Критик каналы менде бул кино боюнча бир суроо бар эле. Жанакы саткын эжекебиз
адамдарды сатып кетип хищниктин колунда жанакы жылтыраган таш үчүн иштеп атыптыр да. Ошол таш эмне болгон таш, ошону түшүндүрүп кетесизби? Ато кинодон түшүндүрбөптүрсүз да. Ал баалуу ташпы же ал таш адамды өмүр бою жаш кылып калтыра турчу ташпы? Ошон үчүн тиги эжекебиз ошол таштын айынан иштеп атабы? Ошону бир аз бизге түшүндүрүп берип коесузбу? Кийинки сахнада ата-энелер жоголгон балдары үчүн аябай сарсана болуп атканын жана аларды табыш үчүн өкмөт болгон күч аракетин жумшап атканын билебиз. Болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Болгон күч аракетин жумшап аткан. Военные, автоматы, танки, пулеметы, гранатомет. Бул убакта GTX супер герой командасы биринчи жолу жолукканда ушул жерде бизге алардын таанышуусун укмуштай гениальный диалог менен көрсөтүп берет. Бир бөлмөгө өмүрүндө биринчи жолу көрүшүп аткан супер геройлор чогулуп атат. Бирөөсү телекинез, бирөөсү көзгө атар мерген, бирөөсү мегаме, бирөөсү шамал бачуркайт, бирөөсү күчтүү бала. Сүйлөшөргө кызыктуу миллион тема бар. А булар болсо эмне жөнүндө сүйлөшүп атат? Ты же 600-й, да? 600-й? Сен не, чын эле 600-ге чейин санайсыңбы? Не? Ты что, правда считаешь только до 600? Чын эле ойлонуп көрсөң, эмнеге анын аты 600, эмнеге 601 эмес, же болбосо эмнеге 599 эмес? Эмнеге тоок жумуртка туйт? Ким айтты? Гениальный диалогдон кийин бизге гениальный конфликт көрсөтөт. 600 сенби? Ушунча күтүп турган сен. Сүйлөбөйсүң? Я. Эй, сүйлө. Болчу. Эми түшүндүңөр да? Но шамал озорной бала өзүнчө эле чукулап тийишет, анан экөөнүн ортосунда конфликт болуп кетет. Сколько лет вы работаете с детьми? 30 лет. Все, что нужно, необходимое делать. А если с нашей стороны что-то необходимо, мы обязательно поможем. Да. С вашей стороны нам помощь нужна. Дайте нам военных с вертолетами, с автоматами, с пулеметами. Мы быстро спасем этих детей. Вот 2 товарища, они будут все время рядом с вами. Да чтоб тебе. Ошол эле убакта биздин ученый байкебиз өзүнчө эле изилдөөчү болуп, балдарды кайда экенин билгенге аракет кылып аткан болот. Буларга биздин сезимдер керек болуп жүргөн. Мен сезгем. Мен ушул жерден түшүнбөй калдым. Аларга балдардын сезимдери керек болуп атканын сен кантип билдиң? Тамда чапталып турган жөнөкөй картаны жөнөкөй эле сызгыч менен ченеп туруп эле билип койдуңбу ошондо? Так, мындай эмес. Чыккыла. 916 чыккыла. Так, кана. Жок, мындай эмес. Так, 916 кайдасың? Так, эмне деген 916, короче. Иши кылып. 916 кайдасың? Чыккыла. 916 чыккыла. Супер геройлорубуз чогулган бөлмөгө голодные игрыдагы костюм жасаган эжекебиз келип эрежелерди түшүндүрүп бере баштайт. А бул эжеңердин аты Айша. Анан Айша. Да, мне насрать. Ата-энеңер силерди лагерде деп билишет. Биз силер үчүн жооп беребиз. Силер бул балдар үчүн жооп берет экенсиңер. Эгерде тиги инопричислениесиздер бул балдарды өлтүрүп салса, ата-энесине эмне деп жооп берет болдуңар экен? Андыктан биздин айтканыбыздан чыкпайсыңар. 1, 2, 3. 4. Тамаша уланта бериңиз. Рухсатсыз штабтан чыгууга болбойт. Бири-бириңер менен урушууга болбойт. Айшеже, мен сен бир суроо сурасам болобу? Менин атым Аиша. Боже мой, да всем насрать! Аиша. Да заткнись тоже, хуй, пожалуйста! Көп суроо берген болбойт. 6. Интернет колдонууга болбойт. Так. Мен түшүнгөн жокмун. Эмне дейсиз? Интернет колдонууга болбойт. Так, короче. Жашоо. Карлыгаштан бөлөгө. Сегиз. Калпайтууга болбойт. Простите, Айшаджи. Менин атым Аиша. Да насрать мне, как вас там зовут. Короче, я что хотела-то? Получается, на самые безобидные вещи, типа использовать интернет, ругаться друг с другом, врать, нельзя. А на очень опасное задание, где мы можем умереть. Можно, да, значит? Ну да, можно. Так, я что-то не поняла. Ал убакта хищник кичинекей баланын сезимдерин соруп атканда, кичинекей бала хищникке бийлеп атканын көрөбүз.
Биздин супер геройлорубуз болсо пришелецтин сүрөтүн карап алып, бул пришелецпи же пришелец эмеспи деп ойлонуп атканын көрөбүз. Они уверены, что это инопланетяне? Эч ким 100% деп айта албайт. Бул пришелец деп муну эч ким 100% айта албайт. Бул менин жанакы Такебай деген эле кошунама окшош экен. Это еще ничего. Смотрите на вот это. Фу! Силер эмнеге фу деп атасыңар? Мегаме силерге кайра эле жанакыл эле пришелецтин сүрөтүн көрсөтүп атат го. Уй, эмон эмнесинен коркосуң? Мойнунан кармап, мыжык платок жабыштырып салган. Эч нерседен коркпойм деп аткан дөңгөч шымына CV жаздагандан кийинки сахнадан кийин Аймончоктун иниси булардын аркасынан ээришип келип алганын көрөбүз. Сен кимсиң эй? Дейм. Каттыңар биңерди, мен баратам. Андан сырткары порталды табуу үчүн бир аз убакыт керек. Карлыгач, эртең сени менен толтура жумушубуз бар. Акчоч. Дөңгөч. Мен эмес. Карызга күлүп коелчу. Инопришеленецтер кичинекей балдардын сезимдерин соруп улам жаңы балдарды уурдап атканда, аларды эртерээк барып куткаргандын ордуна биздин JetX командабыз дөңгөчтүн бетине сүрөт тартып ойноп, аны тургуза албай кыйналып атышканын көрөбүз. Дөңгөч, тоска турай. Дөңгөч. Дөңгөч туре. Дөңгөч, просыпайся. Дөңгөчтү ойготкондон кийин булар машыга башташат. Мен ушул жерден бир нерсени түшүнгөн жокмун. Мисалы, көзгө атар мерген, ансыз деле көзгө атар мерген. Ал кайра машыгып алып эмне кылат? Шамал болсо ансыз деле бат эле чуркайт. Ары бери чуркап машыккандын эмне кереги бар? Дөңгөч ансыз деле оор көтөрүп алып приседания жасагандын ага эмне пайдасы бар? Силер жөн эле убакыт коротуп эмнеге машыгып атасыңар? Убакыт коротпой эртерээк барып сактабайсыңарбы, айланайындар? Кто это? Каркман. Катыным? Каркман. Каяктан алдың? Бул жерден болгону Кайраттын машыгып атканы кичине түшүнүктүүрөөк. Анткени ал телекинез күчү менен оор нерселерди көтөргөндү үйрөнө элек, бирок ошентсе деле келечекте балдарды сакташ үчүн ал телекинез күчүн кыйратты деле колдонбойт. Корреляцияны азайтуу үчүн золотое сечение колдонуп, функцияны жакындаттырып, өз лимитине алып келүү керек. Чего, блядь? Давай. Ну давай, миленькая моя. Сен эсептебесең эч ким эсептей албайт. Давай. Мегаме дүйнө жүзүн жардырып салгандан кийин JetX командасы биринчи атакага барганга дайындана башташат. Карабыз. Портал ачыла турчу жерге шалпактап жөнөшөт. Байкуш дөңгөч ушул жерге чейин кантип басып келгени мени таң калтырат. Шеф, мен түшүнбөйм да азыр. Азыр пришелецтер жерге учуп келип аткан заман, супергеройлор бар заман. Эми биз ушу тоого таштап кое турчу самолеттар жокпу? Тиги дөңгөч шөйдөлөнүп калдышы. Портал ачылып, хищниктин колунда иштеген эжекебиз кичинекей балдарды порталга алып келатканда 7 жылдан бери араң мээсине келип, ученый байкебиз аларды сүрөткө тарта баштайт. Сүрөткө тартып бүткөндөн кийин аларга каршы чыгыш үчүн байкебиз чөнтөгүнөн бычак алып чыгат. Өлдүң го дадың? Балдар, Каяка, токто. так, шеф. Тилерди көрдүк. Аяка барбай эле койбойлу, кандай дейсиңер? Бизде деген көзгө атар мерген бар да, ушул жерден алыстан эле тетигилерди бирден чекеге атып өлтүрүп койсун. Андан кийин шашпай порталга кирип балдарды куткарып чыгасыз. Кандай дейсиңер? Тургула дейт. Ёлки-палки, кеттик эле.
Адамдардын сезимдерин suuruп ала турчу аппаратурасы бар. Техникасы ушунчалык бийик деңгээлде өнүккөн, пришелецтин желдеттеринин көтөргөнү световой меч. Так, жигиттер, силер деген жетик, силер деген командасыңар, командная работа деген болуш керек. Азыр Кайрат, сен порталды кармап тур, жаптырбай. А сен болсо Шамал бат журкайсың да. Тиги порталды жаптырбай кармап турганда сен порталга бат-баттан кирип барып туруп балдарды тышка ташып чыга калышың керек, уктуңбу? Давайте, кеттикле. Эй, Шамал, сен менин айткан сөздөрүм кулагыңа жеттибичи? Жете элек деле сөздөрүмдү Шамал учуруп кетти. Өтүп бараткан карап турмак белек. Сен чыга жактан этпек, түшүп атасыңбы? Стоп, балдар, койсуңдар. Баары бир жерде чогуу турушкан, бир жерден чогуу чыгышты. Шамалго макул бат журкайт, бат эле жетип келет. Бирок Кайрат Шамал менен бир келди. Калганы булар менен чогуу келбей шалпактап кайда жүрөсүңөр? 30 жылдан бери балдар менен иштешип келаткан наставник мындай кырдаалда атака боюнча стратегия түзүп, план түзүп алып, анан атакага баргандын ордуна балдарды кой айдагандай эле астыга айдап ийди. Я просто похлопаю. Мега-ме кызыбыз кийинки портал кайсы жерде ачылаарын билип, алар ошол жерге жөнөшөт. Ошол эле учурда Хищник байкебиз джедайларын супергеройлор талкалап салганын билип, эжекебизге жинденет. Ученый байкебиз болсо жөнөкөй эле сызгычты алып алып, кайра эле өз алдынча күбүрөнүп, жөнөкөй эле тамда чапталып турган картаны эсептей баштайт. GTX командасы болсо костер жагып алып, армандарын айтышып отурушат. Если бы с тобой что-нибудь случилось, мама бы этого не пережила. Так значит, на тебя маме наплевать, да? Отуруп алып, ар кими армандарын айтып чыгышат. Мегаменин ата-энеси ага көңүл бурушпайт. Аймончоктун болсо атасы кичинекей чагында аларды таштап кетип калган. Бир байкем бар болчу. Байкем экөөбүз күндө өкөлгө түшчүбүз. Жок, ошол күнү бут тырышып калды окшойт. Эч нерсе кыла алган жокмун. Түшүнүңөр да, GTX командасынын арасында эң эле азарной, эң эле тентек баланын дагы ичинде арманы бар. Я улыбаюсь снаружи, но грустный внутри. Респект и уважуха. Дөңгөч. Келем сен сүйлө. Менде проблема деле жок э. Аябай жакшы нерсе айтып аткансың. Анан эмне жаман нерсе айттымбы мен сага? Армандарын айтышып бүткөндө наставник келип, буларга ичине маячок коюлган сааттарды бере баштайт. Менин силерге бир сюрпризим бар. Агай, мен эме жака барып келе коюнчу, срочно. Ой, эми чыдап турчу, бат эле. Агай, Батырып тур. Агай, калган 2 саат кимдики? Буларды ээси табылганда беребиз. Кыскасы, 2 сааттын ээлери табыла элек болсо, эмнеге жанында көтөрүп жүргөнү белгисиз, бирок ушул жерден дагы мулардан тышкары 2 супергерой X бар экенин билебиз. Бирөөсү Чипалак Баатыр. 30 жылдан бери балдар менен иштешип келаткан агайы кошо уктап калганда, аларды эртең менен Аймончок кечигип атабыз деп тургуза баштайт. Аймончоктон дагы эрте турган куйрук портал ачылды деп буларды чакырат. GTX командасы бат-баттан костюмдарын кие коюп, мына ушул жерден джедайлар менен махач башталат. Ушул махачта биз в коем-то веке супергеройлор өзлөрүнүн өзгөчөлүгүн пайдаланып мушташып атканын көрөбүз. Өзлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн пайдаланып мушташып атканын чалаа көрөбүз. Ошол малда порталга өзгөчөлүгү бар Шамал дагы кирбейт, Дөңгөч дагы кирбейт, Кайрат дагы кирбейт, кайдагы бир өзгөчөлүгү жок хакер кирет. Портал жабуулары менен ушул жерге баякы эле ученый байкебиз чуркап келет. Ушул жерде мен бир нерсени түшүнгөн жокмун. Ученый байке, сиз эмне эле портал ачылган жерге келип атасыз? Кайсы максат менен келип атасыз? Же пришелецтерди жана ет жеген бычагыңыз менен өлтүрүп балдарды сактап калам деп атасызбы? Кыскасы ушул жерден ученый байкебиз менен кайра наставник экөө чукчуңдаша кетет. Вали отсюда, чмо, вали! Өзүңөр келесиң. Ошондо карасың. Баң эртең мага келесиң. Эртели кеч мага жардам сурап келесиңер деп ученый байкебиз таарынып тайып кетет. Мы зачем вас туда направляли, а? В смысле? Да этих двоих там же вообще не было. До сих пор нет никакого результата. А был бы результат, если бы вы туда отправили военных с автоматом. Сегодня еще 3 детей пропало. Ну и правильно. С такими недосупергероями, с таким недонаставником
Завтра пропадут еще трое, послезавтра еще трое, затем в мире не останется ни одного ребенка. Я же говорил, нужны военные, автоматы. Кийинки сахнада Кайраттын кошуна инисин хищник урдабай эле Кайратты командага чакырыш үчүн агенттер урдап кеткенин Кайрат билип, мен командадан кеттим деп кетип калат. Түшүнүктүү бар кызым. Кайрат. Кайратты. Кое турсаң мен сага түшүндүрөйүн. Стоять, сука! Кайраттын кетип калганын билген көзгө атар мерген кызыбыз нааразы боло баштайт. Я, конечно, понимаю то, что они зашли слишком далеко, но сейчас же это не важно. Мне даже представить страшно, что они там делают с другими детьми. Мужик, все окей. Я говорю вам да. Балдар нааразы болуп аткан учурда эки пайда батасы жок агент кирип келип, силердин команда чачырады. Мындан кийин силер бул ишке кийлигишпейсиңер, костюмдарыңарды чечип бергиле дагы үйүңөргө жоголгула деп айтып кетип калышат. Баарынан биринчи кеткен Кайрат кошуна инисин агенттер урдап кеткенин билсе дагы аны сактагандын ордуна өзү автобуска отуруп алып үйүн көздөй жөнөп кетет. JetX командасы чачыраган учурда хищниктин колунда иштеген эжекебизге кичинекей кыз бийлеп берип атканын көрөбүз. Кыз бийлеп аткан учурда биздин Мега кызыбыз балдардын сезимдерин соруу алып аткан аппаратураны бир шнурду suuruп эле өчүрүп коет. Я сама неотвратимость. Карагылач, мол түшүнүксүз эмоцияны. Ушул жерден актриса кызга кандай ойнош керек экенин түшүндүрүп берген жокпу, мен таң калам да. Шунурду suurганын suurуду, анан качып же болсо жашынып калганын ордуна өзүн күнөөлүү сезгенсип туруп калып атат. Ой, кечирип койгулачы, мен байкабай suurуп алдым окшойт. Кыскасы, Мега кызыбыз хищниктин аппаратурасын бузуп салып өзүн күнөөлүү сезип турган кезде, эки пайда батасы жок агентибиз Кайраттын кошуна инисин үйүнө жеткизгенге даярдана башташат. Могу Гарри Поттерду Анатолий Сергеевич Пушкин жазганбы? Ну ты дебил. JetX командасы болсо эмне кыларын билбей тоонун башында отурушканда Аймончок кеттик эле Кайратты кайра барып командага чакыралы деп алар ал жерден жөнөп кетишет. Ошол эле учурда Кайрат болсо кошуна иниси менен жолугуп атканын көрөбүз. Адрет! Бул сахнада болсо JetX командасы Кайратты кайра биздин командага кошуп, биз балдарды сакташыбыз керек деп айтканы келишкен болот. Там наверху приказали нас отстранить, так как мы не справились с миссией. И более того, мы потеряли мозг нашей команды. Кайрат, мы должны спасти детей. Ты должен быть с нами. Как там было в сценарии? Да. Кайрат, пойдем с нами, кроме нас никто этих детей не спасет. Кайратты JetX командасы макул кылат. Мега порталга кирип кеткендигине байланыштуу пришелецтер кийин кайда пайда болорун билишпей айла жок JetX командасы жанакы ученый Бекжанга барганга туура келишет. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Хищник Мегамени кармап алып, атенең сенин тышыңды жалтыратып койгону менен ичин калтырак деп аткан учурда наставник менен костюм жасаган эжекебиздин сүйлөшкөнүн көрөбүз. Биз балдарды жарым жолдо таштап кеткен жокпузбу? Туура кыласыңар, мейличи. Балдар үйүнө кете берсин. Мейли тийишпегиле. Военныйларды чакыргыла. Бул балдар өлүп калса, силер ата-энесине эмне деп жооп бересиңер? Наставник менен костюм жасаган эжекебиз JetX командасын кайра миссияга чакыралы деп чечимге келген учурда биздин баякы ученый байкебиз укмуштуудай научный сөздөр менен JetX командасынын башын айланта баштайт. Мурунку порталдын координаттарын жана магниттик талаасынын аномалдык өзгөрүүлөрүн тапкам. Ошонун ортосундагы байланыштарды эсептеп чыктым. Ты сам понял, что пизданул? Ошондо кандай болду дебейсиңерби? Жок. Кайрылы баягы эсептер чыгып алат. Замечательно. Поразительно. Гениально.
ученый байкебиз Хищник кийин каяктан пайда болот экенин билбей баш ооруп атканда Аймончоктун иниси алып калган ичине маячок коюлган саатка Мегамеден сигнал келе баштайт. Демек Мегаме каякта экени билинди. Бирок ошондо дагы ученый байкебиз жөнөкөй эле сызгычты алып алып, жөнөкөй эле тамда чапталып турган картаны эсептей баштайт. Эмне кайра эсептеп атасыз, мен түшүнгөн жокмун. Саатка сигнал келди. Ошол сигналды карап эле Мегамени таап барсаңар, бирше эле силерди дагы табасыңар. Мен магниттик табаларды эмес, жердин алдындагы магниттик күчү чоң металл топтоосун карасам болмок экен да. Да ладно, заткнись, тараканья кровь. Эркин Эгембердиев мен сыйлаган актерлордун бири. Мен бул киного катышканына кубандым. Бул кинодон көргөнүмө кубандым. Бирок ушул актердун персонажын бул киного эмнеге кошуп койгону түшүнүксүз. Башынан аягына чейин бир дагы пайдасы тийген жок, зыянынан тышкары. Акырында жок дегенде пайдасы тиет го десең, акырында дагы ичине маячок коюлган сааттын айынан балдар кайда экени билинип атат. Неге тиге жардам берип атасың? Сен деле адамсың го? Сиз! Хищник туура айтыптыр. Бул кызды ата-энеси тышын жалтыратып кийинткени менен ичине көңүл бурушпаптыр. Мен тескеринче бардыгына жардам берип атам. А бул болсо кошумча бонус. Кечиресиз, Кежир Критик каналы. Менде дагы бир суроо, ушул кино боюнча жана жооп бербей койдуңуз. Бул жерден кайра эле ташты баса белгилеп тартыптырсыз. Ушул таш эмне болгон таш, дагы бир жолу түшүндүрүп берип коесузбу? Жана жооп бербей койдуңуз эле. Эми бул таш деген кийинки суроону бере берле, кийинки суроону. Jetix командасы агайына жолугуп костюмдарын кийгенден кийин биз көпкө күткөн экшен башталат. Если ты дерьмо не бросишь, то дерьмо тебя бросит. Хищник менен Саткүн эжекебиз душмандар келди деп сүйлөшүп аткан учурда Мегаме сезим соргучтан чыгып кетет. Сезим соргучтан чыгып алып, балдардын сезими сакталган капсуланы Мегаме издей баштайт. Ой, айланайын, кичине шашып койчу, кичине сарсана болуп койчу, кичине жок дегенде коркуп койчу. Jetix командасы джедайлар менен мушташып аткан учурда калгандары кичинекей балдарды бошото берет. Ошол учурда Мегаме командасынын жанына чуркагандын ордуна балдардын сезими сакталган капсуланы көтөрүп алып, талааны көздөй чуркап жөнөйт. Ну, блядь, я тебя сейчас, сука, догоняю. Хищник албетте Мегамени таап алат. Мегамени таап капсуласын алган учурда биздин Jetix командабыз жардамга келет. Ушул жерден Jetix командасы команда болгондон кийин команда болуп иштегендин ордуна ар кимиси жалгыз-жалгыздан Хищникке атырылып жөнөшөт. Төгөч, сен деген күчтүүсүң. Колуңа тийгендер сен бардын Хищникке ыргыта бер, бол. Аймончок, сен көзгө атар мергенсиң. Хищникти көзгө ат, бол. Кайрат, сен телекинезсиң. Хищникти телекинез күчүңүнө көтөрүп туруп, кичөртөй мачер ыргытып сал, бол. Шамал, сен батчуркайсың. Батчуркап баптыр Хищниктин куралын тартып ал, бол. Сука! Командная работа 5. Браво. Jetix командасы Хищникти жет атасына кетиргенден кийин сезимдери жок калган балдардын ата-энелери сарсана болуп балдарын күтүп аткан сахнаны көрөбүз. Моё почтение, Насреддин Ходжа. Сезимдери жоголгон балдар ата-энелери менен жолукканда, алардын сезимдери сакталган капсуладан сезимдери кайра балдардын өзүнө кайтып келет. Ничего нет.
Что? Ушунча минустары болсо дагы бул кинонун посылы аябай жакшы. Бул кино кичинекей балдарга тартылган. Сүйүн Откеев өзү бир интервьюсунда айткандай, кичинекей балдар көп нерсеге өтө катуу маани берип деле ойлоно беришпейт. Ошол үчүн алар бул кинону көрүп атканда сюжетине деле көп маани беришпейт, актерлордун ойногонуна же болбосо башка минустарына деле көп маани беришпейт. Эң башкысы ушул кинону көрүп, ушул кинодогу сабак ала турчу жерлерин байкап, өзлөрүнө бир пайда алып, жана өзлөрү бир нерсени үйрөнүп алса, мен бул кинонун чыкканына аябай кубанам. Ал эми бул тасмада аткарган кичинекей жаш карындаштарыбыз же инилерибиз жөнүндө айта турган болсок, булар эми азыр биринчи проектиси болсо керек. Ошон үчүн кичине опыт азыраак. Мындан кийин болсо, кийинки проекттерде жакшыраак аткарып, мыкты мулардан жаш актерлор жана таланттуу башка тармактагы болсо дагы адистер чыгат деп мен чын жүрөктөн ишенем. Ал эми бул тасманы тарткан режиссер Сүйүн Откеев жөнүндө айта кетсек, Сүйүн Откеев кыргыз киносуна жакшы салым кошуп аткан режиссерлордун бири десек жаңылышпайбыз. Бул режиссердун кинолорун көрсөңөр, акча табышты биринчи кезекке койбой, кыргыз киносунун жаңы деңгээлге көтөргөнгө аракет кылып, өзүнүн ишин сүйүп кылып атканын байкасаңыздар болот. Ал эми 7X киносу жөнүндө акыркы айта турчу сөзүм, эгерде бул кинонун сценарийи менен жакшыраак иштеп, актерлорду жакшыраак тамдап койсо, бул кинону кичинекей эле балдар эмес, чоң кишилер да кызыгып көрө турчу кино болмок деген бул менин жеке оюм. Ал эми бул темадагы супергерой жөнүндөгү темасындагы кинону тартып Сүйүн Откеев бир аз шашылып койду деп ойлойм. Бирок анысына карабай, келечекте ушул тема жөнүндө кайра кино тарта турган болсо, ал кинолору мындан дагы аябай мыкты деңгээлде чыгат деп мен чын жүрөктөн ишенем. Ал эми силер менен болсо кежир критик болду. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жандагы коңгуроону сөзсүз түрдө басып койгула. Ошондо кийинки видеолорду силер биринчилерден болуп көрөсүңөр. Комментарийге болсо жакшы сөздөрүңөрдү жазгыла, жаман сөз жазбагыла деп айтпайм. Анткени сөзсүз түрдө бир жаман сөз жазган арадан бир чын чыгып чыгат. Ошон үчүн комментарий ар кандай сөздөргө ачык. Силер болсо ушундай оор кырдаалдар тышка чыкпагыла, маска тагынгыла, оорубагыла, сактангыла, өмүрүңүз узун болсун жана эч качан кайгырбагыла. Анда эмесе кийинки обзордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Скидиш. Бектур Аширович, я вас... Бекжан. Бекжан Аширович. Рахмат. За что? Так, стоп, за что? За что?